Ал өзүнүн жаш экенине, 24 жашта экенине карабастан, ай сайын 100 000, 150 000 сом киреше таап атат. Өзүнүн пешенетери менен, таза мээнети менен жана өзүнүн кыялданган кымбат автоунаасын сатып алды. Окуянын эң башынан айтып берейин. 22 жаш, окууну жаңы бүтүп, алгачкы жумушуна кирет. Айлыгы аз, эч нерсеге жетпейт. Бирок элдин баары ушинтип баштаган, ал да ошентип баштады. Ошол мезгилде ага онлайн бизнести сунуш кылышты. Ал туура кылды, эл катары жок деп жооп берди. Мен жасап көргөм, колуман келген эмес, кыла албайм деп жооп берди. Бирок тымызым иштеп аткандарды карап жүрдү. Жөн эле сөз үстүндө мен иштеп атам дегендерди эмес, чында берилип эшекте иштеп аткандарды карап жүрдү. Окуй, мен 1 ай бою иштейм, айлыгым 7 000, эч нерсеге жетпейт. 8 саат күнүнө иштейм. Булар болсо үйдө декретте балдар менен отуруп алып эле онлайн телефондон иштеп эле кнопка басып, ай сайын 30-40 000 сом табышат. А мен эмнемгем деп капканга чөйт, илешет. Башкалар окшоп, эл катары жөн эле ушул айлыгым жетет, не кылам деп сабыр кылайын деп жүрө берсе болмок беле? Болмок эле. Бирок ал жиндик окшоп, жөндөн өзүн кыйнайт. Өзүнүн жумушун жасаш керек, жаңы ишке үйрөнүш керек, аны практикада жасаш керек. Мунусунда да колунан келбей калат. Ошондой убактарда таштап койсомбу деген ойлор да болуп турат. А бирок колунан келбей атса да, анын ай сайын түштүрчү стабилдүү айлыгы бар. Эч нерсеге жетпесе да стабилдүү. Жасай берип, акыры күлкүлүү айлыктарга да чыга баштайт. 1000 сом, 2000 сом сыяктуу айлыктарга. Бирок жарым жыл иштегенде акыры өзүнүн 7000 сом айлыгынан 2 эсе көп айлыкка чыгат. Ушул онлайн бизнесте талыкпай иштеп отуруп, акыры 30-40 000 сом кирешеге да чыгат. 1,5 жыл иштеп отуруп, акыры ай сайын түштүрчү 100 000, 150 000 сом кирешеге да чыгат. Бул бизнес айым Арсланбек кызы Атыргүл. Алгачкы өзүнүн автоунаасын алат, андан кийин өзүнүн кыялданып жүргөн кымбат автоунаасын алат. Өзүнүн үй бүлөсүн алгачкы эс алуусун алып чыгат, жана өзүнүн энесин чет өлкөгө алып чыгат да алардын алкышын, батасын алат. Эми жолдошу менен жыл сайын ар кандай чет өлкө мамлекеттерине эс алган барып турушат. Азыр декретте болгонуна карабастан онлайн иштеп атып, ай сайын 100 000, 150 000 сом киреше көрүп атат дагы деле. Ушул сыяктуу дагы окуяларды көрөм десеңиз, бул жакка катталыңыз. Сиз да Атыргүл сыяктуу ийгиликтерди жаратам десеңиз, анда комментарийга жазыңыз же ушул видеону жөнөткөн адамга кайрылыңыз.